3-августта кыргызстандык дагы бир сүзүүчү Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарына катышты. Елизавета Пичерских 50 метр аралыкка эркин сүзүү боюнча алдын ала жарыштарда биринчи болуп келди. Елизавета 2004-жылы 25 августта Бишкек шаарында төрөлгөн. Ал 6 жашынан бери сууда сүзүү менен элек. Анын биринчи машыктыруучусу анын атасы болгон. Учурда сууда сүзүү боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Евгений Петрашовдун жетекчилиги астында машыгууда. 12 жашынан бери чоңдордун арасындагы мелдештерге катышып, 100дөн ашык медалдарды утуп келет. Ал 2018-жылы Индонезиянын Джакарта шаарында өткөн Азия оюндарында Кыргызстандын атынан катышкан. 2019-жылы Түштүк Кореяда өткөн дүйнөлүк чемпионатка Кыргызстандын атынан катышкан. Ошол эле жылы сууда сүзүү боюнча Белоруссиянын чемпиону болгон. Андан сырткары 2020-жылдын ноябрь айында сууда сүзүү боюнча Өзбекстандын ачык кубогуна катышкан. Анда кыргызстандыктардын арасынан Елизавета эң көп сыйлыкка ээ болгон. Ал 200, 100 жана 50 метрге чуркоодо алтын жана 2 күмүш медаль тагынды. Ошондой эле Елизавета акыркы дистанцияда өлкө рекордун да орнотту. Анда ал болгону 16 жашта болчу. Ушул жылдын башында Елизавета сууда сүзүү боюнча Катарда өткөн дүйнө чемпионатына катышкан. Азыркы учурда ал сууда сүзүү боюнча эл аралык спорт чебери, Кыргызстандын сууда сүзүү боюнча курама командасынын мүчөсү.